Assalamu alaikum. Биздин YouTube жана TikTok каналдарыбыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Мына ушундай бышкан жем тууралуу биз видео чыгарсак, көптөгөн комментарийлер, көптөгөн суроолор, көптөгөн кызыктуу ойлор келди. Албетте видеону бир аз көркөмдөп тартып койгон болчук. Урматтуу койлор деген жери көбүңүздөргө жагыптыр. Эми бул бир аз тамаша иретинде болгон нерсе. Ал үчүн кээ бириңиздерге катуу тийген болсо кечирим сурайбыз. Кызыгы туугандар, жакшы нерсеси. Кээ бир суроолорго жооп берип кетейин. Мына ушул жем азыр сиздер көрүп турган, мына табактагы жем дагы ушул казандан чыкты. Анткени бышкандан кийин бул моундай болуп үйүлүп ашып, эки жанынан ашып баштайт экен. Мен бир аз жакшыраак көрүнсүн деп тазалап бул табакка бөлүп койдум. Бул жерге казан 50 литрлик казан. Мен бул жерге 25 кг 25 кгга чейин жем салам. 7 кг жүгөрү, калганы арпа болот. Жана 30 литрге жакын суу куям туугандар. Кээ бириңиздер күлдүңүздөр, баягы арпанын арасына суу ошол эле көлөмдө батып кетет экен. 30 литрге жакын суу куям. Кийин бышкандан кийин дагы жарым чакка суу куюп коем. Анткени очоктогу тапка, ысыкка бул дагы деле быша берет экен, дагы түбүнө тартып кетиши мүмкүн экен. Ошон үчүн бышкандан кийин дагы бир жарым чакка суу куюп коем. Канча отун кетет туугандар? Мына ушул, буну биз көң дейбиз, сиздерде эмне дейт билбейм. Койдун көңү кадимкидей, мына ушул 2 кусок, анан бир тутам отун менен отту күйгүзүп туруп, анан ушул 2 көң менен 1 сааттан ашыгыраак бышат. Балким бул очоктон дагы көз каранды болушу мүмкүн, бирок менин жеке опытымдагы нерсе ушул, тажрыйбамдагы. Бир бышырам 2 күн берем туугандар. Бир койго канчадан берем дегендерге 500 граммдан 1 килограммга чейин туй турган койлорго. Ал эми баккан койлорго болсо өзүңүз ал көлөмүнө карап, кочкорбу, козубу, койбу, көлөмүнө карап бере бересиз. Жемге көнгөндөн кийин бул нерсеге эч нерсе болбойт. Сиңимдүүлүгү жакшы, эң жакшы жери туугандар. Бул сиңимдүүлүгү жакшы. Мал жегенден кийин бул нерседен кыйналбайт экен. Анткени мен байкап көрдүм. Малдын кыгында эч бир ушундай бир бүдүр дагы арпанын отходу жок. Эгерде буну тартпай туруп, бышырбай туруп, тартпай дагы туруп, бүкүлү бере турган болсоңуздар, анда менимче бир 15-20% жем отход болуп чыгып кетет. Бул потеря, расход. Анан бул нерсени эми обу жоктук, анан бышырып берипсиңер, антип эместиңер деп дагы туура эмес да комментарийлер кетти. Бул нерсе жыргагандан болуп аткан жок. Бул нерседен мен туугандар 1 тонна жемден 1 тонна жем дагы эконом кылып атам. То есть 1 тонна жемиңиз биздин шартта 20 000 сом болсо, мен дагы 20 000 сом эконом кылып атам. Отун менен ошол болот дегендерге, отун мына койдун өзүнүн кыгы, бир тутам талдан чыккан куурай туугандар. Ошол нерсе менен бул бышат. Бул жерде физика дагы иштейт. Эсиңиздерде болсо, мектепте мисалы үчүн муздак сууга кургак чайды салып койсо, суу бат кайнайт деген нерсе бар. Бул жерде да ушундай. Сууга арпаны сразу саласыңар, жемди сразу салганда бат кайнайт экен. Жана бул 1 саат кайнагандан кийин арпа даяр болот, эзилип моундай болуп майдаланып калат. Ал эми жүгөрү 1,5 саат, 2 саатта дагы бышып калат экен. Анча-мынча жүгөрүдөн өзүм дагы жеп кое берем, эч нерсе болбойт экен, сонун болот экен. Анан өткөн видеодо унутуп кеткен нерсе, бул бышырып атканда бир казанга бир уч туз салып койсоңуздар дагы жакшы болот. Бул дагы көркүнө чыгара турган нерсе. Анан туугандар, бул бирге бир көбөйөт деп айттым. Уйларга берсе болобу, жылкыга берсе болобу деген суроолор болду. Уйларга менимче бул нерсени жемди тартып туруп анан бышырып берген дурус болот. Анткени биз ошентип берчүбүз. Бергендер болсо дагы айтсын. Бирок эми такыр неметпесе дагы, бир-эки уюңуздар болсо, торпоктор болсо, ушул нерседен берип кое берсеңиздер эч нерсе болбойт. Анткени бул жумшак, тартып бергенден дагы жакшы, сиңимдүү болот. Берсеңиздер эч нерсе болбойт деп ойлойм. Бирок эгерде эт багытында багып аткан нерсе болсо, анда дагы да жакшы болуш үчүн тартып туруп бышырып берген дурусураак деп ойлойм. Ал эми жылкы баласына минген атка бул нерсе болбойт деп айтышты, бирок мен өзүм көргөн жокмун. Анан минбеген атка бул боло берсе керек. Анткени жанагы эле айткандай потерясы жок болуп, сиңимдүүлүгү жакшы болсо, бат семирет. Бул туугандар 0,5 килограмм жем 1 килограмм болот. Кимге кандай? Мисалы үчүн, эгерде сиз 1 килограмм жем берип аткан болсоңуз,
Бул бышыргандан кийин 2 килограмм болот. Кааласаңыз 2 килограммды берип кое бериңиз. Сиңимдүүлүгү дагы да жакшы болот. 1 килограмм жемди тартпай туруп берсеңиздер, 1 килограмм жемден 20% потеря болот. Ал эми буну бышырып берсеңиздер 100% сиңимдүү болот. Пайдасы сиздерге жана малга дагы туугандар. Анан дагы айта кетүүчү нерсе, бул бышырып бергенди биз ойлоп чыккан жокпуз. Көптөгөн мыкты чарбадар инсандар бул нерсени көптөн бери колдонуп келип, пайдасын көрүп, канча жылдар бою ушинтип бышырып берген методду сиздерге ушул канал аркылуу дагы тартып көрсөтүп коелу дедик. Бул бышырып берген жол, туугандар, гидропоникадан кийинки экинчи орунда турат деп айта алам. Анткени мен гидропониканы дагы өндүрүп бергенмин. Гидропоникадан 1 килограмм жемиңиз 7 килограмм, 8 килограммга чейин көбөйөт, 4 килограммдан жогору. Эгерде сиздин өндүргөн помещенияңыз, өндүргөн ордуңуз жакшы болсо, баягы талабына ылайык болсо, анда 7-8 килограммга чейин жетип барат. Анан үй шартында өндүрөм десеңиз, кеминде 7-8 күндүн ичинде 4 килограмм жем болот. Ал дагы сиңимдүүлүгү аябагандай жакшы, малга жагымдуу болот, бат семиртет, витаминдүү болот. Өтө пайдалуу, жакшы нерсе болот туугандар. 1 тонна жем менен элестетиңиз 5 тонна жемди мисалы эконом кылсаңыз, бул аябагандай сонун нерсе. Өзгөчө азыр жем кымбат, тоют кымбат мезгилде мына ушундай экономдуу варианттарга, пайдалуу варианттарга өткөн бул дагы сандан сапатка өтүүгө жардамын тийгизет деп ойлойм. Туугандар, бардык нерсе азыр эсеп менен болуп калды, тыйын менен болуп калды. Бул көп пайдасын тийгизет деп ойлойм. Анан дагы айта кетүүчү нерсе, бул албетте эгерде 100дөн көп коюбарлар бар үчүн бул нерсе бир аз оорураак болушу мүмкүн, машакаттуу болушу мүмкүн, бирок ошол эле мезгилде экономдуу жагын ойлосоңуздар болот, сиңимдүү жагын ойлосоңуздар дагы болот. Ал эми 100 койго чейинкилер мына ушундай 50 казанга чейин, 50 литрлик казанга салып бышырсаңыздар боло берет. Эгерде казаныңыз bundan чоң болуп 100 литрлик болсо деле, менимче көп болсо бир 3 тоголок көң менен бышат деп ойлойм. Иши кылып туугандар, бул өтө сонун нерсе экен, пайдалуу нерсе экен. Гидропоника өндүрүп бергенге шартыңыздар жок болсо, мына ушуну бышырып бериңиздер. Эгерде бышырып дагы бере албасаңыздар, тартып бериңиздер. Тартып дагы бере албасаңыздар, анда жемди 1 күн мурун ысык суу куюп коюп койсоңуздар, ал дагы ушундай көпүшүп, жийип сонун болуп калат. Ал дагы пайдалуу. Анан бай болсоңуздар, бардык жагы кенен болсо, анда кампадан алып чыгып туруп эле төгүп коюп бере берсеңиздер, ал деле боло берет туугандар. Иши кылып зерикпестен бышырып бере берсеңиздер болот. Эч кандай убакыттын деле кетпейт. Анан дагы айта кетүүчү нерсе, эгерде жем таза болсо, сразу салып эле бышырып берсеңиздер да болот. Ал эми таза эмес болсо, анда бир сыйра жууп жүрген дагы жакшы. Бирок айта турган нерсе, эгерде жемди сатып алсаңыздар туугандар, тазасын эле сатып алыңыздар. Анткени жууганда, отходуна кеткенде ошол эле расход, ошол эле баада болуп калат. Андыктан таза жемди алып келип туруп эле сразу казанга салып, суудан куюп, отту жагып койсоңуздар эле өзү кайнап быша берет туугандар. Мына ушундай жакшы нерсе. Видеого жакшы ой комментарийлериңизди калтырганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн дагы чоң рахмат айтабыз. Жана биздин канал менен ар дайым бирге болуңуздар. Жаңыдор каналы чарбачылыкты өнүктүрүүдө, сандан сапатка өтүүдө бир жакшы өзүнүн салымдарын кошсо деген жакшы ниеттерибиз бар туугандар. Алдыда бир ойлоп жүргөн дагы жакшы видеолор бар. Сиздер менен сөзсүз түрдө бөлүшөбүз. Сөзсүз түрдө сиздерге тартуулайбыз деген үмүттөбүз. Баарыңыздарга тынч амандык каалайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.